Япония 2022-жылдан тартып чет элдик жумушчу күчүн жумуш орундарына пайдаланууну чечти. Бул тууралуу Юстиция министрлигинин чиновниги билдиргенин чет элдик маалымат булактарына таянуу менен Барометр кабарлайт. 2019-жылы күчүнө кирген мыйзамга ылайык жумушчулар иштей турган тармактарга 13 секторго бөлүнгөн. Алардын катарында айыл чарба, курулуш, санитария өңдүү тармактар бар. Эмгек мигранттары аталган жумуштарда иштеп өлкөдө 5 жылга чейин жүрө алышат, бирок алар үй-бүлө мүчөлөрүн ала барбашы керек. Японияда иммиграция көп жылдар бою чектөөгө алынып келген, анткени көпчүлүгү этникалык бир бүтүндүктү колдошот. Бирок калктын улгайып бара жатышынан улам өлкөдө жумушчу күчүнө муктаждык пайда болду. 2020-жылдын соңуна карата 125,8 миллион адам жашаган. Японияда болгону 1,72 миллион чет элдик жумушчулар болгон.